урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары, көрүүчүлөрү, куш убакыт күнүңүздөр менен. Бүгүн дагы мына сиздердин айрыкча ардагер аталардын, апалардын өтүнүчү менен өзгөчө бир эжекемди чакырып отурам. Биздин карыяларыбыз эжени абдан жакшы билет. Коомдук ишмер Кыргызстандагы пенсионерлердин саясий партиясы бар. Мына ушул саясий партиянын жетекчиси Замира Шабданалиева эже. Көпчүлүк эже ошо сурап атат, билгендер бар экен, билбегендер бар экен. Анан бул Кыргызстандагы пенсионерлердин саясий партиясы дейт. Бул эмне деген партия болду экен? Эми партиялар аябай көп кой, өзүңүз билесиз. Анан бул качан уюшулган? Мен го билем. Бизге окшогондор, баягы журналисттер сиздер менен көп иштешпедикпи эже? Анан айрымдар үчүн, айрыкча айылдагылар үчүн ошо билишпейт экен. Ошон үчүн ушул эмне үчүн Кыргызстандагы пенсионерлердин саясий партиясы деп атадыңыздар, качан уюшулган, кичине тарыхына бир аз токтолуп кетиңиз эже. Биздин партиябыз Минюстан регистрация өткөн 17 апрель 2000 жылы. Мына быйыл апрель айында буюшса 26 жыл болот. Уюшулганына ошончо жылдан бери иштеп келе жатабыз. Бул партиянын уюшулган себеби ошол кезде баягы Фомова деген бар эле. Фомова деген илгери бар эле, ошол киши элдерди чогултуп, анан кийин ушу жанагы соцзащита боюнча ар кандай суроолорду талкуулашып, мына профсоюзда актовый зал бар эле, ошол жерге чогулуш өткөрчү дайымачы. Анан кийин мени да чакырышчу, анан мен да барып, ишим боюнча жооп берип, элдер менен баарлашып, анан кайтчумун да. Анан кийин ошо биз 2000 жылы анан ошондо чечим кабыл алдык. Ал кезде биздин президент бар болчу Аскар Акаевич, ошо ал киши дагы билет эле, что ушундай партия уюшулуп атканын. Анан ошондо биз уюштурганбыз ушул партияны. Уюштуруп анан кийин көбүнчөсү мага келе беришчи, ар кандай советтер менен. Ошентип партия түздүңүздөр, бир добуштан кабыл алдыңыздар. Анан милдет, максаты эмне болду эже? Максаты бул ошо уюштуруу иштерин баягы жүргүзүп, элдердин арасында жанагы көпүрө болуш керек болчу да. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол кандай эме саясат, мисалы үчүн кандай нукта кетип баратат, ошонун баардыгын элге түшүндүрүш керек болчу да. Ошондо бир уюм керек болчу да. Ошол эме менен, себеп менен уюшулган да. Ошондо эже сиз ошол карыялардын арасындагы болгон проблемаларды, эмне кылыш керек, социалдык жагынан чечилбей аткандарын, анан пенсионерлерди пенсиясын көбөйтүш керек деген маселелерди ошол тиешелүү министрликтерге, ведомстволорго, бийликтегилерге эже жеткирип аттыңыз. Жеткирип атып, алар менен жолугушууларды уюштуруп, керек болсо өзүм чыгып, алар менен сүйлөшүп, ушундай иштерди уюштуруп, ушинтип жүрдүк да. Эже баягы союз учурундачы пенсионерлердин пенсиясы бар эмес беле? Ошол 40 жашта, тоолуу аймактарда мисалы үчүн 40-45 жашта эле пенсияга чыгып иштеп аткандар дагы чыгышып, анан жаштарга орун бошотолуу депчи. Ушинтип кетип, анан неберелерди карап, андан тышкары өздөрүнүн иштери менен ушинтип алаксый берчү эмес беле? Ошол учур менен азыркы учурду салыштыра аласызбы? Ооба, салыштыра алам. Ал кезде мындай болду да, мен чакырчу элем да, ар кандай иш-чараларды өткөргөндөчү. Ошондо жалаң эле биздин орус калкы келчү да. Биздин кыргыздарыбыз болсо убактым жок, мен тойго барат элем, анан кийин ар кандай маселелер болуп калчу да, бара албайм депчи. Анан кийин эми азыр жакындан бери бир 5 жыл, 4 жыл болуп калды го, ушундай башкача болуп калды да, өзгөрүп калышты. Өзгөрүп, жашоо деген башкача турбайбы? Же баягы мезгил дагы башкача болуп калды, анан кийин жаштары дагы баягы мурункулар биз менен иштеп жүргөндөр жок азырчы. Азыр башкача поколение келди. Уже башкача, требованиялар да башкача. Анан жок, мен тияка барат элем, бияка барат элем деп ошол убакка карата анан кийин биз ишибизди өзгөртүп баштадык да. Мурун болсо орус баягы калк келчү да бизге. Алар көбү эми Россияга кетип калышты дагы, эгемендүүлүк жылдарында. Жок азыр.
Мен жанымда жүргөндөр ошо жок да азыр. Россияга кеткендери да бар, анан кийин биякта жүргөндөрү уже жок. Мен звонить этип анан чалып үйлөрүнө барсам алар жок. Ошондо эже сиздер мынакей союз учурундагы муун андан кийинки муундар акырын кошулуп атат да. Мынтипчи. Анан ошон үчүн жанагы көз караштары башкача болуп калды деп атпайсызбы эже? Анан жана пенсия боюнча айтып аткам эже. Ал учурда деген жетчү да. Азыр эми ошол мына азыр кымбатчылык болуп атат эже, өзүңүз көрүп атасыз, азык түлүктөр да кымбат болуп атат. Ошол боюнча кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атасыздар? Азыр эми мындай да, мен эми жанагы санаторийлер менен келишим түзүп, өзүмчө келишим түзүп алып туруп, анан кийин ошолор менен ошол жака жиберем мен. Жанагы кыскартылган баа менен барышат көбүнчөсү. Мына Жыргалаң жашында тургузулуп бүттү. Ошол Жыргалаңга көбүнчөсү барып атышат. Азыр эми сүйлөшүүлөр буга чейин биз эмеге Жалал атка деле жиберчүбүз, Голубой скулга деле жиберчүбүз, Көгүлтүр көлгө. Анан кийин мына Ысык атага жиберчүбүз. Эми быйылдан бери, ушу былтыртадан бери жибере албай калдык. Эми азыр кайра жиберип баштайбыз, анткени мыналар менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Кыргызга Взморьеге жиберчүбүз. Ошондо жеңилдик болгондо эже канчага барышат? 50% ылдыйлатып. Жол эгерде 10 миң болсо, путевка 10 миң турса, анда 5 миңге барат. Ошондой кылып, ар кандай дейм, ар бир санаторийдин өзүнүн баалары бар. Ошого карата. Мисалы үчүн биз мына былтыр Жыргалаңга 1200 сомдон бир күнгө жөнөтүп аттык. Аларда болсо ошол кезде 3000 болчу. Арзан да, жакшы да. Эже ошондо деген мына эми азыр биздин ошо карыяларыбыз, пенсионерлер угуп атса, ушул саясий партияга, пенсионерлердин саясий партиясына кантип мүчө болсок болду экен деген дагы суроо бериши мүмкүн, жаралышы мүмкүн. Ошондо кантип систем каттоодон кантип өтөт, эмне кылат, кандай жолдору бар, жолдору? Бизге биздин кеңсебиз Федерация профсоюзов деген Чүй проспектиси 207, биринчи этаж, 14 кабинетке келип, арыз жазып, анан кийин биз түшүндүрүп беребиз кандай кылыш керегин. Анан дары-дармектерди биз бекер таратабыз. Жылына ай сайын келип турат. Ал дагы келишим боюнча биз фармацевтический мекемелер менен сүйлөшүп койгонбуз. Анан алар жардам беришет. Азыр канча мүчө эже? Мүчөлөрүбүз аябай көп. Анан кийин мындай стабильно келип аткандар 15 миң. Бүт республика боюнча. Бирок укпагандар эми угуп алышып келип атышат да. Ушундай да бар беле деп. Бар беле деп. А так мындай мына мен буга чейин биздики 175 миң болчу. Ошол кишилерди просто не успевали даже физически жетишчү эмеспиз да. Сиз менен канча киши иштейт? Мен менен биз волонтер катары пенсионерлердин көбү жардам берет. Келгендердин баары эле силер эметпей атыптырсыңар, үлгүрбөй атыптырсыңар, биз жардам берели деп эле жардамдаша беришет. Өз каалоолору менен. Өз каалоолору менен биз эч кимди эметпейбиз. Келгиле, менткиле дебейбиз. Өзлөрү келип жардам бере беришет. Ошондой эже мындай да, мисалы үчүн сиздин агай, мисалы үчүн жолдошуңуз үйдө бала бакырган небере чөбүрөлөр деген бар да. Анан эртең менен кетсеңиз, кечке чейин эле ушинтип эле жүрө берсеңиз да, анан сизди ким каржылайт? Мисалы үчүн үйдөгүлөр деле анан ошол боюнча ошол жака эле жатып алчу дейт го дейм. Мен көнүп калыптырмын да, үй бүлөмдө көнүп калган. Баягы кичинекей чагымдан эле ушундай го дейм мен. Дайыма эле ушу бирөөгө жардам берип эле бирдеме кылып эле чуркап жүрөм да. Жаса деген деле киши жок. Жок, эч ким жок. Мен деген деле киши жок. Өзүм эле ошо. Сиздин табиятыңыз анда ошол Кудай Таала деген сизди ошондой миссия менен жараткан экен да. Эже анан кийин мындай. Союз учурунда мен да ошол газеталарда иштеп жүргөндө карыял үйүнө көп бардым да. Анан бүт жалаң орустар болчу. Балдар үйүндө дагы, карыялар дагы ошо орустар эле да. Азыр сиз да эми аралап жүрөсүз да. Ошондо кандай болуп калат? Кыргыздар. Жалаң кыргыздар. Жалаң кыргыздар. Просто барсам жүрөгүм ооруйт да. Эмнеге мындай депчи. Анын себептерин иликтеп көрдүңүзбү эже? Эмне себептен ошондой болуп атат? Мындай болуп атат да, жанагы характерлер келишпестик болуп атат.
келиндер менен, бала бакырасы менен. Бала бакырасы менен келишпестик болот. Мен айта албайм, ошо балдар эле күнөөлүү деп да айта албайм. Анткени ошондой эле кишилер бизге келет да, анан кийин келип алып нервничать кыйкырышып ушинтишет да. Анан андай ким жашайт? Анан ошон үчүн мен кайрылып кетер элем. Биринчи ошо балдарыңарды да карасаңар, ойлосоңор ошолорду дагы депчи. Анткени алардын да нервтери бар да. Балдар жөнүндө ойлош керек да. Анан кийин эле жок сен мени кара, жок мындай кыл дегендей кыл деген. Мени бак деп эле тиги бутту салаңдатып моюнга илип ошондой алган. да болбойт да. Вот анан кийин кээ бирлер менен сүйлөшсөм айтат, мен өзүмдүн ыктыярым менен ушул жака келдим. Анткени дейт, мага жакшы биякта дейт. Мен эч кимди нервин жебейм, мен нервди эч ким жебейт деп ошондойлор дагы бар да арасындачы. Анан бирок бул мындай ошол бара ушул маселе мындай келатат окшойт. Себеби чет өлкөдө дагы ошол карыялардын үйү бар да. Алар ошол тиги үйлөрүн сатышып, кээ бирлеричи ошол жака тиги акчаларын которуп, анан медициналык жактан камсыздоо дегендерчи. Сиз аралап жүрөсүз го, баарын барып да көрүп келдиңиз да. Россияда дагы бар андайлар. Мынау Алматыда, тиги Казакстанда, мына биздин СНГ мамлекеттеринин баарында эле көбүндө бар да ошондойлорчу. Биз эми баягы мусулманбыз да. Анан болбойт, уят дегенибиз менен деле азыр мынакей бар. Кээ бир 100% болуп калды окшойт эже. Ушундай бар. 100%. Анан эми ошол форматы эже кандай болуш керек бүгүнкү күнүн талабына ылайык болуш үчүн? Эми баары бир ошол социалдык коомдо ошол нерсе бар болуп атпайбы? Биз жашырган менен, айтпайбыз деген менен, мына мен деле канча жолу барып, ошол сиз айткандай, ошол орун алмашып калган. Орус калкы, башка элдер бар болчу мурун. Азыр болсо 100% ошол кыргыз ата-энелер болуп калды да. Анан эми ошонун мисалы үчүн шарттары жагынанбы, же кандай кылыш керек, же ошол карыялар үй салыш керекпи, заманбап кылып элдикинде окшоштурупчу, ошол коңшуларга, чет өлкөлүктөргө мындай салып коюш керекпи? Кандай дейсиз, ой пикириңиз? Мен иштеп жүргөн кезде жок, уже мен эмеге чыккам, эс алууга чыккам. Ошондо бир чоң кызматта иштеген бир эжекелер бар, ошол айтып атпайбы, сен деп экономистсиң, бүт баарын билесиң, ушунда ачпайсыңбы депчи мага. Карылар үйүн. Анан мен бир 5-6 карылар үйүнө бардым, частный карылар үйүнө барсам. Эми шарттар аябай начар экен да. Анан аябай оор ушундай атмосферачы. Анан бүт баары жатат. Мында басып жүргөндөр жок да. Анан кой мен иштей албайм деп ойлодум да өзүмчөчү. Бирок мен андай опыттарды окуп, анан кийин өзүм изилдеп жүрөм да. Мындай дневной кылып ачса болот да. Анткени улгайган адамдар бизге деле келишет. Мага келип алып, мен кичине отуруп кетейинчи, сиз менен сүйлөшүп кетейинчи деп. Эми өзүң билесиң, мен убактым аз да. Баары менен сүйлөшө берсем, мен ишимди качан аткарам? Анан мен айтам, макул сүйлөшүңүз, бирок тез айтыңыз. Мен бияка барышым керек, тияка барышым керек, муну аткарышым керек дейм да. Бирок боорум в то же время боорум ооруйт. Кээде отуруп алып туруп, макул чай ичесизби? Жүрүңүз, келиңиз, чай ичиңиз, тигиңиз деп. Анан баягы сүйлөшүп эметип алып, анан кийин мен келип турсам болобу деп айтышат да. Демек сүйлөшкөнгө киши жок. Ошол нерсе керек турбайбы? Ошон үчүн биз эми жакында ошо айтып коеюн, эми бул купуя айтып айткам. Биз бир эме ачып атабыз. Ошол жерге келип, өздөрү сүйлөшүп отуруп, чай ичип, кыргызча кылып, жерге отуруп эле. Анан чегин жазып, анан кеткендей кылалык деп ойлоп атабыз. Ошону сүйлөшүп атам азыр. Ошону деген практиковать этип да көрүш керек. Күндүзгү кетип тургандайчы. Бирок баягы детский сад деген болду, бала бакча. Ошондой эле нерселерди ачып койсо болот да. Күндүз келип кетип тургандай. Аларга общение жетишпейт. Биздин азыркы карыларга общение жетишпейт. Айрыкча айылдан келгендерге же. Айылдан келгендер балдары алып келип алышкан. Анан бияктын шартына көнбөй, аралаша албай, анан жана депрессия болуп, же сүйлөшөйүн десе киши жок. Ошон үчүн Мирочка, мен айтайынчы, мына биздин мероприятияларыбызда эмне бар? Театрларга жиберебиз биз. Мен театрлардын баары менен сүйлөшүп койгом. Бекер. Эми ошо театрлардын баары жык толтура. Биздин пенсионерлер мененчи. Аябай жакшы экен. Жакында мен отчет туктум. Байсалов айтып атат. Эме деп. Мына кече күнү эле, мурда күн болду.
эме деп айтат, театрлардын баардыгы азыр толуп калды, элдин баары духовно развивается деп. Ошону биз толтуруп атабыз. Эң жакшы эже. Же болбосо театр каякта деп менден сурашат, мен адресим могу жерде, мондай бассаң дегенде билбегендер бар экен да. Мына театр, опера, балет, кыргыз драм театр, орус драм театр, Терметчиков театры, биякта городской театр бар. Аякка барышат, Бакен Кыдыкеева театры бар. Анан кийин кукольный театр. Сизге рахмат айтып чыккан турбайбы анда? Рахмат айтып эле жалынып кетишет да. Андан башка дагы эже тематикалык көп иш-чаралар бар да, мисалы үчүн Ноорус, кыргыз тили күнүн өткөрөбүз. Бизде мурунку Чернышевка библиотекасы, азыр Касымалы Байелинов атындагы библиотека. Ошолор менен тыгыз иштейбиз биз. Немени өткөрөбүз, ал жерден биздеги компьютерди үйрөтөбүз. Бекер алдагы. Андан сырткары биз жанагы майрамдардын эмелерин өткөрөбүз да, бешикке салуу, традицияларды. Анан кийин балдарга жомок айтып берүү, анан жанагы тил майрамын дагы ошол жерден өткөрөбүз. Жанагы акындардын баарын чакырып ошол жерден сыйлап дагы, ырларын окутуп дагы ушундай кылып өткөрөбүз. Мунун барычы эже баягы айланып келип элечи каражатка байланыштуу болот. Анан аны каяктан таап атасыз? Же бир долбоорлорду жазып, ошонун негизинде болуп атабы? Элмира, мен долбоор вообще жазбайм. Долбоор жазып ЮСАИДке өткөрсөм такыр эметпей карабай коюшту. Мен жанагы бизде реабилитационный дагы эме өткөрө турган эмелерибиз бар да, программаларыбыз бар да. Анткени инсультниктер бар, улгайган адамдардын арасында. Анан деги жаш балдардын арасында ДЦП, аутизм, мындайлар бар. Биздин фондубуз да бар, Акнур Үмүт деген фонд. Анан ошолорго дагы ошо мурун центрибиз бар болчу, ковидтен кийин жаап койдук, деги жалда болчу. Бабаджанов менен бирге иштечү элек. Анан кийин аны жаап койдук. Анан эмне кылабыз деп, анан только благотворительность менен заниматься этебиз. Ал благотворительностьти эмне кылабыз биз дагы ошол эле чарбаларга алар менен сүйлөшүп өтүнөбүз, жардам берип койгулачы бизге дегендей мындай деп эле. Анан ошолордон жаман көрүшпөйбү эже? Жаман көргөндөр да бар, жакшы көргөндөр да бар. Эми соопчулук деп, кайрымдуулук деп. Анан ошолорду таратабыз анан элге. Ошондой. Эже сиздердики ошол жана карыялар партиясы болуп атпайбы? Пенсионерлер партиясы. Анан азыр айтып кеттиңиз, ДЦП балдарды дагы депчи. Кантип чечип атасыңар анан? Жагылар өздөрү өтүндү, бизди да кошуп алгылачы деп. Мындай болуп калды да. Мен бир фондко жардам берип жүрчүмүн. Сашенька деген фонд болчу. Ал ошо орус калкынын эмелери түзүптүр да, адамдар. Анан кийин ошол жака жардам берип жүрчүмүн. Барсам, жалаң эле ошо орус калкынын балдары болчу да. Анан жардам берип жүрө берип, анан бир күнү айтышты, биз кетип атабыз. Сиз бирөөнү рекомендовать этсеңиз, ошол мени алып кетсин, нам жалко оставлять депчи. Анан мен эч кимди таппай койдум. Эч ким айтсам эле ушуну эметип кеткилечи десем, жок дешет. Анан айттым, макул анда мен өткөзүп алайын деп мен өткөзүп алдым. 11 бала бар болчу ошондо. Азыр 267 бала бар. Бүт эмелер боюнча, Кыргызстан боюнча. Андан да көп го дейм эже. Эми азыр жана аутизм деп, анан кийин жок, биздеги. Сиздерге караган. Бизге караштуу. Мисалы үчүн мына Баскондо бар, Жомбулакта бар, деги эмеде Тоң районунда бар, Жети Өгүз районун айтып атам. Тоң районунда бар, Эшперов айылында, дагы башка айылдарында. Анан деги эмеде көп, Жумгалда көп аябай, Жумгал. Ысык-Көл районунда көп аябай. Анан биякта Сокулукта көп аябай. Ошонун себептери эмне болуп атат эже? Аябай эле көп болуп атат. Ковидтен кийин да аябай көбөйдү. Кичинекей 2 жашар балдарды алып келишет. Анан мен Министерство здравоохраненияга кат жазып, комиссияны түзүп бергилечи деген. Комиссия түзүп беришти. Аяктан ошол жанагы ошо неврология жагын караган эмелерин баарын түзүп келишип, анан менин кабинетиме прям отурушуп прием кылышты да. Анан бул ДЦП эмес, бул аутист деп тапташты да, диагноздорунчу. Анткени мен деги ак сууга жиберем да. Ак сууга жиберсем, алар албай коюшат да, бул ДЦП эмес деп. Делер айтат, бул ДЦП дейт.
А мен врач эмесмин да. Ошон үчүн анан ошо комиссияны түздүрдүм. Анан көрүштү, аныктап, анан ошолорду жиберип атам. Аякка барып дагы главврач менен таанышып, сүйлөшүп, постоянно деге эме кылып турабыз да алар менен дагы. Мындайча айтканда ошол калктын өтө баягы аярлуу катмары деп коебузго эже. Бул оңой эмес. Ушунун жоопкерчиликтин баарын алып, ушинтип иштеп атканчы эже. Сизге деле жөн эле даңк деген эле медаль бериш керек да эже. Аябай кыйын. Анан эми сизче дагы министрлик ведомстволору менен, ошол соцфонд менен, тияк бияктар менен ошолор менен бирге иштешесиз да. Соцфонд обязательно алар менен прям биз байма-бай катташып турабыз да, алардын жана изменение закона болсо мен сразу чакырам аларды. Анан элдерди топтойбуз дагы, чакырабыз дагы, анан алар түшүндүрүп беришет. Ушундай мероприятиялар постоянно өткөрүп турабыз биз. Алар дагы жана парламентский слушанияларга мени чакырып турат. Именно бюджет боюнча же башка маселелер боюнча чакырып турушат. Анан соцзащита менен. Соцзащита менен мына Базарбаев менен тыгыз иштечү элекпиз. Кудайберген Базарбаев менен. Ал киши башка ишке которулганда аяктан дагы продолжили иштегендичи. Анан кийинки министрлер менен, андан кийинки келген министрлер менен мен анча иштешкен жокмун. Чынын айтыш керек. Эми дагы ойлонуп атам, мен барып бат-бат эле алмашып атышпайбы? Вот, замдары дагы улам эле алмашып атышат. Анан ошон үчүн мен деги эми жакында барып эме кылайын деп атам, алар менен дагы иштешип баштайын деп атам. ПРООН менен иштешебиз, ПРООН женщины деген бар. Ошолор менен да иштешебиз. Министерство культуры менен, анан кийин Федерация профсоюзов менен, жаңы келген мынакей состав менен жаңы иштешип баштадык. Мен баарын айтам, иштегендерге дагы айтам. Политикадан, саясаттан алыс болгула. Биз партия деген аты болгону менен, да, биз саясаттан алыстар, да. Ошондойбуз. Мынакей 2007-жылы бизди ким чакырды? Миронов чакырды. Анткени эме учредительный съездине Справедливая Россия деген партияны түзүп атышыптыр. Анан анын курамына партия Родина, Жизнь, анан кийин партия пенсионеров России деген бар экен да. Ошон үчүн бизди чакырышты да. Мен барып съездинде сүйлөдүм. Сүйлөп, жакшы нерселерди каалап аларга. Анан бүт башка мамлекеттерден келишиптир, Украинадан, башка жактан да бүт баары келиптир. Норвегиядан келишиптир. Польшадан келиптир, Германиядан келиптир. Ошолордун баары менен таанышып, мен связь түзүп келгем ошолор менен. Демек, эл аралык деңгээлдеги деңгээлге жетип калган турбайсыздарбы? Аларда билишет экенсиздер, иш-чаралар болсо чакыра калышат турбайбы? Чакырышып, азырда ошондо Казакстанда, Өзбекстанда да бар да, э? Жок. Аларда жок. Ошолордо жок. Мындан бир 3 жыл мурун, го дейм 3 жылбы, 4 жыл мурун Казакстандан мурунку вице-премьер-министр келген мага жолугушууга. Келип анан ушундай партия бар экен силерде, уктум. Сиз жардам бербейсизби бизге деп келген ал кишичи. Анан макул, жардам берелик десем, чакырам мен карындашым деп калган. Улуу киши экен, бирок кайтыш болуп кетти ал киши. Анан бирок ошо алар ойлонуп аткан, түзөбүз ушундай партияны деп. Башка жерде жок мындай партия. Жакшы эже, аябай жакшы, мындайча айтканда соопчулук жана кайрымдуулук иштерди жасап аткан экенсиз. Анан азыр күн тартибинде эже мына пенсионерлердин пенсиясы аябай аз болуп атат дегендерди көп угуп калып атабыз. Азыр да айтып атат, азык-түлүктөр кымбаттап атат депчи. Ошол боюнча кандай аракеттерди көрүп атасыздар? Биз магазин ачып койгонбуз. Ал магазинибиз село Ленинское да, Алматинская улица 232-де. Ошол жака биздин эмелер барышат, биздин пенсионерлер барып алып турушат. Анан кайсыл райондо жайгашкан ал? Ошо жана Дордо жактабы? Дордо эмеге кетип атканда эле, Алматинка менен түз кетип баратканда эле жана объездной дорогага жетпейт. Жетпей эле ошо сол жагында жазылып турат, ошол жерде эле магазин. Аякта эмнелер сатылат? Ал жерде азык-түлүктөр. Кийим-кече эмес, только азык-түлүк сатылат ал жерде. Арзаныраак баа менен. Базар баасынан арзан. Арзан. Ошол жака барышса болот. Анан жанагы батыраак, жанагы эметчү, мисалы үчүн эт, сүт дегендер бар эмеспи? Анан кымыз дегендер азыктар, май дегендер, жанагы сары майлар. Ошолор болсо биздин офиске келишип, эшиктин астына анан беришет. Ага чейин биздин группабыз бар. Ошо группага киргизип койгонбуз. Ал группадагылар мага керек деп жазышат. Анан ошол заказ менен анан
таратышат, алар пенсиясын алгандан кийин анан кийин берип коюшат акчасын. 1 айдан кийин берет акчасын. Ушундай. Анда көнүп калышкан турбайбы? Көбүнчө шаарлыктар, Билишет. 4 райондун Ооба, 4 райондун пенсионерлери. Биз ал азык-түлүктү, мисалы үчүн майды, кымызды, этти Кочкордон алдырып келебиз. Арзан баада. Дыйкандар менен. Ооба, алар менен сүйлөшүп Дыйкан фермерлер менен. жанагы топостун эти болот. Анан тайдын эти, чучугу менен анан кийин тиги кунаажындын эти. Ушундай. Жакшы эже. Дагы ушул биз башка бир темаларга өтөлө деп атабыз эже. Дагы бир кошумчаңыз барбы? Же бүт айтып бүттүңүзбү? Жок, айтып бүт элек. Айтып бүт элексизби? Ушундай эмелерибиз бар. Анан жана айтып атпаймынбы, дарыларды беребиз биз. Анан биздин балдарды, ошо кичинекей балдарды биздин өзүбүздүн программабыз бар. Ошол боюнча дагы биз эмелерге, реабилитационный центрлер менен сүйлөшүп, ошол жака мен өзүм алып барып ана жайгаштырып турам да. Ошондой дагы эмелерибиз бар. Анан эми жакында бир врач менен сүйлөшүп атам. Бир комнатаны даярдап атабыз. Ошол жерге, потому что мага улам келип эле биягым ооруп атат дейт. Аларды мени больницага жаткырып бер деп келишет. Жаткырайын десем, азыр кыйын экен жаткырышчы больницага. Анан ошон үчүн биздин ошо дарыгерибиз бар. Бизде пенсияга чыккандар дарыгерлер көп эле да. Анан ошол дарыгер өзү эмеден, Кореядан бүтүп келиптир, окусун. Ошол киши дарылайм деп айтып атат. Анан ошо мен өзүм ошо дарыланып атам. Анан ошону чакырып ошол дарылайт. Ошондой да программабыз бар. Андан сырткары биз ошо ЛФК, анан кийин танцы дегенибиз бар программа. Ал жерде дагы суббота, воскресенье хореограф заниматься этет. Алар менен мен өзүм ошол жака барам. Кичине движение болсун деп ошондой дагы эмебиз бар. Киного барышат. Өзүнчө мындай конкурс мындай кылып ийбейсиңерби? Конкурс да кылабыз. Ырчылар, чорчулар. Ырчылар толтура bizde. Ырчылар толтура. Шайыр апалар. Ана бири менен анан дагы мындай. Жанагы жалгыз калгандар бар. Өзгөчө эркек биздин жарандар келет, айтат, мени кемпирим каза болуп калды эле, кыйналып кеттим, балдардын көзүн карагым келбейт, үйүм бар, мага бир ылайыктуу бирөөнү таап берсеңер депчи. Действительно ойлоп көрсөң мындай кыйын да. Анан бизден үйлөнүп кеткендер да бар. Андай да бар. Анан эме деп коебуз, жанагы таанышуу кечелерин өткөрүп коебуз. Таанышуу кечелерине келишет, таанышышат. Анан ошол жерден пикирлери келишип калса, көз караштары дал келип калса. Ооба. Анан биздин ошо карый адамдарга мына көрө турган да кызыктуу нерселерди кинотеатр, Россия кинотеатры менен сүйлөшүп койгонбуз. Ошол жака бекер көрсөтөбүз кино. Ошондой дагы бар. Жакшы экен эже. Анан жана пенсия боюнча эже жогорулатуу боюнча бир аракеттерди көрүп жатасыздарбы? Пенсияны жогорулатуу айтып көрдүңүзбү? Тиешелүү тараптарга барып. Соцфонд менен биз дайыма пайма-пай мындай катташып сүйлөшүп турабыз. Мына мурдагы күнү эле соцфонд менен 5-күнү эле ошол жака барып келдим, сүйлөшүп. Анан эми мына 7 мартта биз 8 мартка карата майрам өткөрөбүз президент Сити Холлдо ресторанда. Анан алар да ошол жака келишет. Ошондо дагы суроо жооп болуп калса, жооп берип кетишет да. Анан биз ай сайын деп айтпайм, бирок бир 2 айда же 3 айда бирден жолугушуу өткөрүп турабыз. Азыр эле жакында ачык диалог болуп турбайбы андай сүйлөшүү? Ачык диалог. Даже ошол жерден эле сразу жазып кетишет. Кандай суроосу бар, эме моунчасы күнү кел, тияка кел, бияка кел мындай деп элечи. Анан же болбосо мага келишет. Мен ал суроолорду эметип алып туруп чакырам тигилерди, же болбосо жиберем ушундай де. Ошо вопросторду мага келишет да көбүнчөсү элечи. Жакшы эже, мынакей баягыдан бери бизди угуп отурган ошол аталар, апалар, азыр алар деле мындай билип калышты мунучу. Мынтип ачып, YouTube'га кирип, эмне бар экен, эмне жаңылыктар бар экен деп калышты. Анан сөзсүз түрдө бул дареги кандай болду экен, телефону кандай болду экен деп сурайт да. Ошон үчүн бир дарегиңизди, анан телефонуңузду айтып кетиңиз, анан биз улам титрга жазып көрсөтүп берип туралык эже. Биздин дарегибиз Бишкек, проспект Чуй, 207, 1-этаж, 14-кабинет. Мен телефонум
0550 136 493. Биз ушул эженин телефонун, Замира эженин телефонун улам берип турабыз. Ушул титрга улам чыгып турат. Анан ушул карыялар боюнча, карыялардын мына пенсия маселелери боюнча эжелер абдан жакшы бир сонун программаларды аткарып атышкан экен. Барып өзүңүздөр деле барып жолугуп эжеге ушундай чогуу бирге иштеше берсеңиздер болот. Эми эже мен баятан бери айтып атам, эже ушул эмне азап же айлык албасаңыз ал жерде отуруп алып, анан же бир эч ким рахмат айтпаса, өзүңүз барат экенсиз, элдин баарын чакырат экенсиз, диалогко баралы, тияка бияка могу жерге баралы, бул жерге барсаңар ушундай эт сатылат баягыда деген силерге арзандатып атат деп жүрөт экенсиз, ушинтипчи. Анан эми биздин көрүүчүлөр, угуучулар үчүн дагы аябай кызык. Сиз өзүңүз эми сизди ушундай кызды жарык дүйнөгө ким алып келди болот экен эже? Каякта туулгансыз, качан туулгансыз дегендей. Мен атамдын аты, өзүнүн аты Анварбек. Бирок балдар токтобой, чоң атам анан кийин мындай эркелетип коюшкан экен. Ошойдон мен Акиевнамын да. Шабданалиева Замира Акиевна. Атамдын аты, апамдын аты, мама, папа деп көрүнүп калганбыз да баягы совет мезгилиндечи. Интеллигенттин үй бүлөсүндө туулганмын. Кайсы район? Кошкордо. Апамдын аты, мамамдын аты болсо Алашева Камка Бүбү. Ал кишини да көп билет, соода системасында иштеген. Атам болсо КГБга да иштеген. Баягы илгерки КГБшниктерден Кезегинде. Кезегинде. Анан кийин улам бир районго башка которуп турат эле го. Ошондой болуп улам бир жерге жашап, анан кийин уже пенсияга чыккандан кийин анан Кочкорго келген да. Мен ошон үчүн Кочкорго азыр эле жашадым. Кийин окууга өтүп кетип, анан кийин бияка кетип калдым. Анан Ошто жашадым 20 жыл. Мен албетте любой нерселе бир жүндөн боло калбайт да. Ата-энем дайыма эле ушу элдин баарына жардам берип жүрүшчү да. Анан ошондой үй бүлөдө өскөм мен. Өзүм 8 бир тууганбыз, 2 кыз, анан кийин 6 эркектер, эркек бир туугандарым да. Анан 2 кыз болгондо улуусу, улуу эжем, анан мен болсом ортосундамын да. Эркек балдардын арасында өсүп калгам мен. Анан көбүнчөсү ошо эсимде бар, мамам көп жардам берчү да. Папам дагы ошо көп биздикине бирдеме сурашып, бирдеме кылып деп эле келе беришчи да. Билбейм, табиятынан ошондойбу, наверное. Ошондой чөйрөдө өсүп калган экенсиз да эже. Нерсени сураган эмеспиз эч кимден, анан жардам берип. Колдон келсе жардам берип эле Ошо воспитание ошондой болгон да. Ошондой. Мээримдүү, энем мээримдүү болчу мага. Ишмер мындай күндүз иштечү, анан кечинде болсо келип алып шырдак, колон өрчүлүк. Аябай колунан уз Көөрү төгүлгөн уз болчу да мага. Анан кээде тамашалап калчу папам. Биги кызым деле билип алса жакшы болот эле. Ой, кызым сатып алат деп койчу. Ошондой болуп өстүм. Эже анан чоң ата, чоң апанын таасирлери болдубу? Мен чоң атамды көргөн жокмун. Чоң апам болсо мен кичинекей чагымда каза болуп калган, эсимде бар, өтүп кетти. Тайынем, таятам ооба. Тайынем, таятам алардын дагы таасири болду. Таасири болду ооба. Бул сиздин өмүр баяныңызды эже ошо барактадым. Бияка чакыргандан кийин эми кичине багы билип алайынчы депчи. Анан орус мектепти бүтүп турсуз эже. Ооба. Орус мектепти бүтүп турсуз. Закончила. Анан кийин бул биякта университетте, улуттук университет болуп калды азыр. Эконофакта окуп турсуз. Ошо окуп жүрүп анан кийин МГУга, мындайча айтканда, Москва мамлекеттик университети деп ал учурда барыш эже өзүнчө азап менен тозок болчу. Ал да ошондо деле. Анан кийин ал кимдер баратты, акырын жашырып коюшчу. Карасаң кийин бүтүп келгенде баягы биз мынтип карачубуз да, кимдер барып келди болду экен десе, ошондо деле баягы декандардын же болбосо чоңдордун, баягы бийликте отургандардын балдары, кыздары мынтип жылтырап келип калышчу да.
Анан сиз өзүңүз тетиги Кочкордо жүрсөңүз, ошол жактан бүтүп атсаңыз, анан кантип ошол жака барып калганыңыз мага кызык болуп атат да. Мен Бишкектен эле бүттүм. Эконофакты. Окуу жайда. Окуу жайды Бишкектен эле бүттүм. Анан мен өзүм мындай жалаң бешке окучумун да. Мен эмеде доска почетада биринчи курстан баштап бүткөнгө чейин илип турду. Повышенный стипендия алып окучумун. Анан 3-чү курстан болуш керек эле. 3-чү курстанбы же 2-чини бүткөн курстабы мага эме кылышты да. Деги мени МГУга политэкономия эмесине направление беришти. Анан уже билеттерди алып, деги министерство образованиядан уже жолдомо алып анан кийин даярданып аткам. Бир жолу факультетке келсем, бир бала биз менен окуган балдар жолугуп анан кийин сурап калышты. Мен айттым, мен кеткен атам ушунда билети купила депчи. Анан каяка деп сурап калышты, ушундай деп. Айтсам, Орузбаев деген бир бала бар болчу бизде. Болот Орузбаев деген. Ошо Орузбаев деген киши академия наукта иштечү, а мамасы болсо эмеде ЦКда иштечү. Анан кийин эле да деп эле сурап туруп калдым. Өзү бирок отличник эмес болчу, мушко окучу да багы. Анан ошентип койдум, мен кетип калдым. Анан кийин мен уже кетер күнү аз калды. Анан министерство образованияга барсам, эме дейт, Башка бир Орузбаев. Тут же поменяли фамилиясын Орузбаев депчи. ошол барат деп, сиз менен сүйлөшүп аткан бала. Ооба. Көрсө анын мамасы деги эмеде иштечкен, ЦКда уже как раз эмелерди заведовала. Эмелердин үстүнөн деги. Ким барат, ким кетет? Ошолордун үстүнөн эме кылчу окшойт да, деги министерство образованияны. Вот, анан биздин бир агаларыбыз бар болчу, Комурбаев деген. Балким билесиңер, Марат Комурбаев деген. Марат Мамырзакович деген. Аякка бардым, ыйлап. Ыйлап бардым. Аябай ызаланган турбайсызбы? Суу себейген да болуп эле. Аябай ызаландым. Ызаланып алып барсам, анан ал киши мени дегилер менен сүйлөшүп эметсе, сказали, вот ЦКда позвонили деп. Вот чёрт тогда. Каниметов деген министр болчу ол кезде. Унчукпай деле койсоңуз болмок экен да эже. Ошондо мен кто за Карабайсызбы? Ошону айтып атпаймынбы? Өзүңүзгө өзүңүз тиги балта чаап дегендей. Анан кийин аябай жаман ызаландым. Анан бирок менин ата энем аябай сүйүндү. Анткени Барбай калганыңызга. алар багы деги тааныштары менен сүйлөшүп эметсе эле айтыптыр, ай жибербе кызыңды, негерге тийип кетет деп айтып. Алар сарсанасы ошол болуп отурбу? Алар анан келип алыптыр, ой, тим эле мени успокаивать этишип, подаркаларды алып берип, ой, Моркин карачы, муну сонун эме алып койдум деп мамам тим эле көрсөтүп мага. Баса ножка, там платье, не платье, анан кийин мен болсо ыйлап атам, бармак болчумун депчи. Ооба да өзүңүз биякта жалаң тиги Чемодандарды койгум да. бешке окуп атсаңыз. Тиги бала алса жөн эле жүрчү ойноп элечи. Анан ал кетип калбады. Анан я не жалею. Потом ушул эле жылы я написала работу. Илимий. Илимий иш жазып жүргөм мурун эле. Анан деги Москвага мен ишимди жиберсем, выиграла какой-то анан ошол жака бардым. Конкурс выиграла. Ошол жака барып, анан кийин катышып, ал жерден дагы мне почетное эме беришти. Там бирдересине берип атышкан ушул грамотаны эмделер. Акыры барыптырсыз да. Ошондой болду да. Ошондой история болгон. Анан кийин уже ошол жерден жолдошум менен боло турган, болочок жолдошум менен таанышып, анан кийин Аты ким жолдошуңуз? Мелис аты. Токмок жактан болот, Токмоктун үстүнкү айылынан. Анан кийин ошо үйлөнгөндөн кийин жолдошум биякта окучу да. Мен барайын ошол жака которулуп деп эметсем, бизде Гречка деген эме болчу, проректор по науке. Бардым мен ошол жака которулайын десем, ты же отличница дейт. Биз деген отличниктерибизди жибербейбиз деп, мени жибербей койгон такырчы. Ты на этот красный бүтүшүң керек деп. Красный дипломго кетип атасың, сен жибербейбиз деп. Жибербей койбоду. Ошентип анан калып калдым биякта. Калып калып анан кийин бүттүм, с отличием, кызыл диплом менен бүттүм. Хорошо защитила өзүмдүн эмемди, дипломную работу. Анан ал жерден меня сразу 3 направление берип атышпайбы.
аспирантурага. Анан кафедрага калтырышты университеттен. И академия наука ишке, младший научный сотрудник деп. Үчүнү тең барган жокмун. Потому что муж закончил, приехал и Москвадан. Ана бияка эмеге Ошко жиберип коюшту бизди. Его направили в Ош. Эже кечирип коюңуз, ушул жерден да бир нерсени салыштыруу иретинде айтып кетели. Баягы студент кезде сиз айтып атпайсызбы, жалаң 5ке окугам деп атпайсызбы? Ошол учурда деген бүт баары бекер болчу деже. Ооба. Канча сом стипендия алчу элеңиз? Рубль эмес беле ал учурда? Ошондо 56 сом алчумун. Рубль. 56 рубль. Да, рубль менен. Ал баарына жетчү. Ой, бүт баарына жетчү. Үйдөгүлөрдөн бир тыйын сурачу эмессиз. Сурачу эмесмин. Эми азыркы студенттер кандай болуп атат эже? Кыйналып атышат да. Азыр мен небере чөбөрөлөрүңүз бар да. Конечно. Билесиз да. Ооба, неберелерим бар. Пенсияңыздан мынтип берип атасыз, мына жол киреңе дегендей деп, Жок. Ал ата-энелери бар да өзүмдүн. 2 неберем бар менин. 2 кызым бар, 2 неберем бар. Ал бир неберем ошо тоже отличник он. Эмеге Германияга өттү. Азыр 2-курста окуп атат. Бирок ошол бала салыштыруу иретинде дегеним эже, ошол учурда айтып атпайбы, кээ бирлери СССР тим эле көргөндө жүрөктөрү түшкөндөр, анан кийин ушундай болгон деп, анан партократ болушуп, анан кайра демократ болуп ошентип кетишти го. Бирок анын да жакшы жактары бар болчу да, жакшы жактарды да айтып коюш керек да. Бекер окуганбыз, мисалы үчүн, бекер жатакана болгон, жадаңынтип өкмөт менен партия стипендия берип турчу. Туурабы? Ата-энеден биз эч нерсе сурачу эмеспиз. Ошону мындай кээде бала бакара менен сүйлөшүп калганда айтсак, бир жомоктогудай да, эмне каяктагы бир жомокто айтып атасыңар дейт да, кантип ошондой болсун, андай болгон эмес деп. Сизде деле ошентип калышат болуш керек. Ошондой. Шеренке бир тыйын эмес беле эже? Ошондой. Бир тыйын алчу эмес беле? Ал кез аябай жакшы кез. Ал заман эми өтүп кетти, ал деген кайра эми келбейт окшойт, кепичи мындай. Бирок мындай да, биз азыр биздин поколение, бизден кийинки 85-жылдагылар төрөлгөн, ошондон кийинкилер башкача болуп калбайдыбы? Биздин баягы закалкабыз, биздин баягы турмушка көз карашыбыз башкача да. Биз ошол эмебиз менен жашап келатабыз азырчы. Ошондо бизде сабырдуулук бар эле. Ошол кезде бизде чечкиндүүлүк бар эле. Ошол кезде бизде жана справедливость деген эме бар эле. Акыйкат. Азыр андай деген жок да. Анан биз азырчы өзүбүздүн программабызда биз ошону жаш балдарга мындай биз калтыралык деп иштеп атабыз да. Көрсүн депчи. Мен айтам апаларгачы, силер пенсияңыз аз, мынтип калдык, антип калдык дебей, сабырдуулук менен жардам берелик. Колубуздан келгенче бул биздин башчыларыбызга жардам берелик. Арабызда бар да, биздин пенсиябыз аз деп эмеге чыгалык, ак үйдүн жанына чыгалык дегендер да бар. Аны мен токтотом алардын баарын, койгулай, андай болбойт деп. Мисалы наркыбыз менен калалы деппи? Наркыбыз менен калалык. Биздин жанагы сабырдуулугубузду, биздин ошо мурунку акылман апаларыбыздан үйрөнгөн адаттарыбызды биз дагы жандандыралы. Эметелик, уланталык, кыздарыбызга айталык ошону депчи. Аял көбүнчөсү аялдарга айтам да мен, силер аял деген негизи үйдүн куту болот деп айтам мен. Үйдүн куту болот. Ошол кутубузду колдон чыгарбайлык биз. Могу кутубузду эгерде биз чыгарып салсак, анда мына Кыргызстандын эмне болуп кетет деп. Ушундай уран менен жүрөбүз да биз. Анан мына биз мындай кылчубуз да. Дайыма эмнелер майрамын биз региондорго барып өткөрөбүз да. Былтыр эле Баткенге барып келдик. Баткенден Кулуңду деген айылына барып, айыл өкмөтүнө. Ошондон ары Максат айылы, жанагы согуштар болуп кеткен жерлер бар эмеспи? Ошол жерлерге барып өткөрүп келдик. Андан мурун Ошко барганбыз, Ош облусуна. Анан ошол ыйгарым өкүлдөрү тосуп чыгышат бизди. Өткөрөбүз. Анан жанагы өзүбүздүн салттуу кийимдерибизди кийип алып туруп басабыз. Прям центральный көчөлөр менен басабыз. Анан чогулуштарды өткөргөнбүз, эшикте өткөрөбүз. Мындай клубдарга предлагать этишет да, клубда өткөр. Жок, бекинбейбиз, элдин баары көрсүн.
уксун. Кары жаш дебей. Кары жаш дебей бүт баары уксун. Анан ошо кийим эмелерибиздин баарын жайып коюп, ошо жердеги жашагандардын эмесин жанагындай выставкаларын өткөрөбүз. Кол жана уздардынчы. Ошондой кылабыз да. Анан биз алып барган белектерибизди таратабыз ошол жерге. Жакшы иштегендерге, бизге жардам бергендердин эмелерден беребиз. Төшбөлгүлөрдү тагабыз, грамоталар менен сыйлайбыз, ушундай кылабыз да. Ушундай эмелер. Замира эжене тиги мындай биякты көздөй бурсам да болбой эле, баягы өзүнүн ишин отчетун айтып атат. Эже анан кийин ооба. Жакшы эже, айтып атпаймынбы ушундай сиздин ошол миссияңыз Кудай жаратканда ошол нерсени жасайсың деп жараткан экен да. Анан сиз өзүңүз кесибиңиз эже экономист болуп атат. 20 жылдан ашык ошол Ошто текстиль комбинатында иштеген экенсиз. Анан мен ошол жерден бир нерсени сурайын деп атам да эже. Ал иштегенин иштедиңиз. Ошол учурда деген күпүлдөп эле өндүрүштүн баары иштеп аткандай эже. Токтобой эле күпүлдөп эле иштеп атты. Анан жана эгемендүүлүк келгенден кийин анан жана менчиктештирүү деген башталды, Ошондо эже, сиз азыр ошол тарап кеткенине, ошол чарбалардын, өндүрүштөрдүн мындай менчиктештирилип кеткенине өкүнбөйсүзбү? Өкүнөм, аябай өкүнөм. 20 жыл өткөндөн кийин мен бияктан Оштон кеткенден кийин 20 жыл өткөндөн кийин бардым Ошкочу. Ошко барып прям жерди өпкүм келди да, ошо жердечи. Эчтеке кылбай калган. Темирдин баары сатып Эчтеке ийген. жок, сатышыптыр. Анан бир эле зданиябыз калыптыр биздин. ПТФ-2 деген бар болчу, вторая фабрика. Ошонун зданиясы калыптыр. Башка бүт эчтеке үйлөрдү салып коюшуптур. Ыйлаган келет да, тим элечи. Эже ошондо дегенчи мындай айттыңыздар беле, мындай аттуу баштуулар чыгып, кой менчиктештербегиле, муну приватизацияга кетирбегиле деп айтып көрдүңүздөр беле? Мен ошол койгоюшту эч ким. Мен ошол кезде приватизацияны ошондо жанагы бизди неме деген келген, СОСАК деген программа келген да. Ошол СОСАК шылып кетти да. Бүт жана шахта управленияларды, ошондой ишканаларды. Песак. Ой, ПИСАК деген. ПИСАК деген программа. Андан кийин СОСАК болбоду. Анан ошолордун баардыгы эметип шылып кетти да. Ошолор ошого киргенден кийин да бүттү. Мунун баарын кереги жок, эмет саткыла, жоготкула деп эле баштабадыбы. Тиги Каримов киргизбей коюптур. Ооба. Анан алардыкы бүт сакталып калган. Белоруссияда киргизбей коюптур. Алардын баардыгы тең өзүнүн эмелерин сактап калды. Россияда Россия киргизип бүт өлбөдү алардын дагы. Биз алар менен катташып турчубуз да. Биз в основном ошо Россиядан алчубуз бүт баарынчы. Анан алар болсо эметип кетпедиби? Тарап кетишти алар. Ошондо дегенчи көпчүлүк жана завод фабрикалардын тетиктери Германиядан келип атканын мен билчүмүн да. 8 марттыкын мисалы мен ошо кирип чыккам. Баягы Кыргызстан аялдары журналына жазыш керек болуп, макалалар жазыш керек болуп, ошо кирип анан аябай таң калып, ошо жана аялдардын тиги кийимдерин, сонун ошо немелер, машинкаларда тиккен. Ошондойлорду көрүп, дегем да, анан кийин ошондон бери тиги талаптанып кетишиптир да. Анан ошо сиздерде сиздердин өндүрүштө ошол бүт эмне эскилиги жеткен станоктор беле? Жок. Биз деген перевооружение кылып жаңы станокторду да койгонбуз да. Анан алардын баарын кийин бир директор болуп, анан эмеге Андижанга алып кеттир да бүт баарын. Бүт Өзбекстан алып кеттир. Биздин ошол эмелердин баарын алып кетишти, ошолор көчүп кетти. Карачы эже, мына ошондой заман болбодубу? Ошондой заман болуп, өзүбүз мындайча айтканда ошол каядагы бир азыр Песактан дайын жок, каяка кеткен деп элексиз? Жок. Жер реформасын мисалы үчүн ошол четтен келип, мына бул жерлерди деген мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп жүрбөдү. Ошондо эле мен негизи түңүлгөм да, кокуй депчи. Мен ХБКда иштеп жүргөндө биздин товарларды чыгарып аткан эмелерди эме болчу да, ярмарка болчу, централизованно диякта Москвада. Анан ошол жерде баары келишип, анан ошолорду фонд деп койчу, ошого выписывать этип, анан кийин ошону сатышчу да. Анан кийин бүт баары тарап кеткенден кийин эмне кылдык? Мен ошол жерде иштеп калдым да, ошол как раз ошону тейлеп калдым да. Анан ар ким өзүнүн кимди тапса ошого сатмай болуп калды да. Зарплатабызды ала албай калбадыкпы? Үйүлүп турат, эч ким албайт.
Биздин неме магазинибиз келип, магазинчибиз айтат, зав магазинам тиги өтпөй атат депчи. Эмне кылыш керек деп ойлонуп анан кийин мен базарга бардым. Базарга барып анан кийин силерге чыт керекпи деп сурайм да. Анан керек дейт. Кандай чыт керек дейм. Анан момундай гүлдөр менен момундай дейт да. А бизде болсо мына фланелге момундай гүлдөр менен печатать этсе болот, а мындай гүлдөр менен болбойт деген эме бар да. Ооба. Ана мен Өзүнүн талаптары. чыгып келем, келгиле дейм. Келишет, алып барам деги эмегечи. Биздин цехибиз бар болчу деги отделочный фабрикада, жасалгалоо фабрикасы деп коет, ошол жерде цехке алып барам дагы кана айткылачы кандай гүлүнө дейм. Момундай десе, ошону чыт фланелдикин чыткап печатать этиртип ошентип сатып аттым да. Анан баягы өтпөгөндөрдүн баардыгы Элдерге ошентип өтпөгөндөрдүн айлыктарын жок, сатып алып кетип атты, зарплаталарын ошол менен берем. Анан кийин тиги налогдор келет, соцфонд деген келет, аларга болсо тиги жыйылган эмелерди айтам, аласыңарбы, алгыламамы, ала албайсыңарбы, анда мен сатайын. Анан алышат аларчы. Эмне кылат анан, потому что алар дагы алыш керек да бирдеме менен. Ошондой башыман өткөн ошондой. Ошентип элдин баарын ошентип кыйнашкан эже. Анан эми канча бала тарбияладыңыз эже? 2 кызым бар, 2 неберем бар, 2 неберемди өзүм тарбиялап өстүрдүм. Жакшы балдарым, кыздарым да, кыздым, 2 кызым тең Америкадан билим алып келишкен. Орусча, кыргызчага караганда американча эле түш жорuyт. Бир кызымдын жолдошу ошо американец. Анан бир кызымдыкы болсо кыргыз. Анан эми балдарым Чет өлкөгө деле барып келет турбайсызбы анда? барып келип турабыз, саякат эле барып келип турабыз. Бирок убакыт жок, честно говоря. Кээде тамашалап калышат, сиз дейт санаторийлерге элдин баарын жиберип атасыз, анан өзүңүз барбайсызбы депчи. Качан? Убакыт жок. Элмира, ишенесиңби, убакыт жок. Замира эже, чоң рахмат сизге эже. Өмүрүңүзгө Кудай береке берсин. Сизди эч ким зордуктап ушул ишти жаса деп эч ким айткан жок. Жасап атасыз. Ушу Кудайдан кайтсын эже. Анан сизди издегендерге албетте мынакей даректи жазып калдык. Мына эжеге кайрылып берсеңиздер болот. Мына арабызда ушундай элге ак кызмат кылып жүргөн, элдин камын ойлоп жүргөн ушундай эжелерибиз бар үчүн биз сыймыктанабыз. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.